Мен турган жер Козучак айылындагы муз аянтчасы. Мында жергиликтүү жана айыл жергелеринен келген жарандар муз тээп, эс алууга келишет. Муну менен катар Талас райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери жарандарга коопсуздук эрежелерин так сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Мында жайгашкан муз тебүү аянтчасына келгендердин саны арбын. Алардын арасында Кырказык айылынын тургуну Марлен Алтынбеков дагы бар. Ал үй бүлөсү менен муз тээп, эс алууга келгенин айтат. Биз Кыргызстан келгенбиз, үй бүлөбүз менен, туугандарыбыз менен ушундай жер бар экен, ушул жерге эс алганы келип муз тээп анча алып берет экенбиз. Болгону бул жерден чана менен, баллон менен түшкөндөн абайлаш керек, бири-бирибизди сүзүп кетпеш үчүн. Синеолдо клянка менен түшсөк, жакшыраак болот экен да. Экөөбүздүн түшкөнүбүзгө дагы МЧСтен акелер келиптир. Бул акелерге чоң рахмат биздин коопсуздугубузду карап. Ата-энелер, уулар, карап коелу жаш балдар арттан келгендерди сүзүп коюп, жаракат алып калбаш үчүн. Муз аянтчасы деп билчим да мурдатан бери. Бирок биринчи жолу келишим. Мен досторум менен келдим, бирок абдан жагып жатат да эми. Досторум менен маанай, өйдөдөн ылдыйга түшкөнгө чейин бир досторум менен кучакташып түшкөндө дагы бир мындай ынтымактын чындалышы, бул жак болсо мындай кооз, абасы таза, абдан жагып жатат баарыбызга буюрса. Баарыбыз көңүл ачып келдик. Эс алуучулардын коопсуздугун эске алуу менен Талас райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери жеринде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жарандарды муз тебүүдө сак болууга чакырды. Ушундай муз тебүүчү аянттар атайын айыл тургундары тарабынан эле ушундай дөңсөлөрдө уюштурулган. Ар бир айылда, ар бир айыл өкмөттө биздин райондо азыркы учурда биздин маалыматыбыз боюнча 4 жерде бар. Ал жерде жергиликтүү тургундар келип муз тебишет. Сезон убагында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз жергиликтүү тургундарга. Коопсуздукту сактоо боюнча биринчи кезекте өздөрүнүн өмүрүнүн коопсуздугун, бир жерин сындырып, кокусатып албаш үчүн ар дайым түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Тилекке каршы жыл башынан муз тээп, жаракат алгандардын саны өткөн жылга караганда көбүрөөк. Былтыркы жылга салыштырмалуу дагы көп, андан дагы көп. Өздөрүнүн коопсуздугуна карабай муз тээп, жаракат алып келгендер көп болуп атат. Быйыл кыш башталгандан баштап биздин жаракат бөлүмүнө көптөгөн бейтаптар түштү, операцияда болушту, колун, бутун. Эми жалпы жарандар муз тепкенди, баллон менен особенно тепкенди мен эч сунуш бербейт элем. Эс алууга эң ириде коопсуздук чаралары сакталышы керек, айрыкча бийик тоолуу аймактарда. Өз алдынча муз тебүү кооптуу экендигин адистер эскертишет. Таңсулуу Нуржан кызы, Нургелди Ашылбеков, Талас району.